Кутман кечиңиздер менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, 5 каналда адаттагыдай салтка айланып бараткан Капыл-тапыл таймаш батл башталды. Кыргыз өнөр дүйнөсүндө комузчулук бул өзгөчө орунда турат. Байыртадан бери комузчулар кыргыздын турмушун, каада салтын, жүрүм турумун, атүгүл тарыхын, таржымалын күбө менен айтып келгендиги бардыгыбызга белгилүү. Анын үчүн бардыгыбыз тарых беттерин сүңгүп кирсек, албетте комузду уккан кезде жазылбай калган тарыхтарды, жазылбай китепке басылбай калган турмуш шарттардын бардыгын көз алдыбызга бир сыйра чоалтып алмайбыз бар. Илгерки эл күбө уккан эле экен. Биз азыр ошол максатта кыргыз журтчулугуна дагы бир рет күбө укканга чакырып, 5 каналда Капыл-тапыл таймаш батл башталып отурат. Бүгүн бизге меймандар келди. Анда эмесе тааныштырып өтсөм, суйкайган комузчу кыздар, Акак комузчулар ансамблинин солисттери, комузчулары, так айтканда Салия Эмилбекова келип отурат. Кош келипсиң, Салия. Рахмат. Салия менен мынакей чогуу келген кесиптеши Акактын Акактай сулуу кызынын бири Айдана Азималиева келип отурат. Кош келипсиңер кыздар. Акак ансамбли, урматтуу телекөрүүчүлөр, билесиздер, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Ирина Сүйөркулова деген айтылуу устат эжекебиз бар. Канча жылдан бери комузчулардын бардыгын кынаптап, кыт куйгандай чыгарып келе жатат. Мыкты шакирттери Кыргыздын намысына жарап, дүйнөнү кыдырып жүргөнүн билебиз. Азыркы күндө ушул мэриянын астында түптөлгөн чоң бир ансамбль болуп калды. Кудайга шүгүр, канат бутагы жайылып келатат. Анда эмесе Акак комузчулар ансамблинин саламын айтып келген кыздары менен жакындан таанышалы. Айдана, өзүң жөнүндө бир аз кыскача айта кет. Канча жылдан бери ушул ансамбльде иштеп атасың? Каяктан окуп келдиң? Деги каяктан бери комузчу болдуң дегендей эле кой. Саламатсыздар да бир жолу. Өзүм Жалал Абад облусуна караштуу Аксы районунан болгом. Шубин атындагы музыкалдык мектепти аяктагам. Андан соң консерваторияга тапшырып, 1-курстан баштап уже 6 жыл болуп калды. 6 жылдан бери ушул ансамбльде эмгектенип келем. Жакшы. Ансамбльде ойногон, өзүңө, жан дүйнөңө жакын, ушул аябай кыялданып элең ушул топко кошулсам деп. Албетте, Шубин мектебинде окуп жүргөндө көп эле көрүп жүргөм сахнадан. Өзүм устатым Ирина эже, мен эжем да болуп кетет, мактанып кетейин. Өзүм устатым ошол 1-курска келип, эжеге тапшырып, анан жакшы четет окшойм дечи, эже мени ансамбльга алып калды. Ошол. Жакшы. Азыр эми Салияга кезек келди. Айланайын, Салия, айта кой, тарыхыңан, таржымалыңан баяндай өттү кичине. Саламатсыздарбы? Мен өзүм Сыгата районуна караштуу Горная Серафимовка айылынан болом. Мен дагы 1-класстан бери эле Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектеп-интернатында ошо комуз аспабында окуп келгем 11-класска чейин. Ал жакта Раматылык Жекшенов агайыбыздан комуз сабагын алгам. Андан соң ошо биздин жетекчибиз Ирина Сүйөркулова Балтабаевнадан мектепти бүттүм. Андан соң Калый Молдо Басанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясын бүтүрдүм. Акакка болсо ошол мектепте ойноп жүргөндө ал жакта Акак ансамбль бар болчу да. Андан кийин ошо биздин эжебиз четтен көрүп жүргөн экен, байкап жүргөн экен. Андан кийин өзү ошо тандап Акак ансамблине чакырып калды. Акак ансамблинде 2010-жылдан бери азыркы убакка чейин эмгектенип келем. Азыркы күндө курамында канча адам бар? Курамында комузчулар 12 комузчу бар. 12 комузчу бар. Кадимкидей баягы жумушка келгенде келип, айлык маянасын алып, жакшы экен. Эми кайсыл мамлекеттерди кыдырган анааныраак айтабыз. Азыр бизди гүл менен көшөгүздү ачып, бир гүйлөнтүп бергиле, канакей. Жакшы болот. Анда сиздерге Мукаш Борбиевдин Таң бұлбұлы көзүн чек берели.
азаматсыңар. Ай азаматсыңар бар болгула. Бали таң булунбайлы таңшып, шаңшып жүрүшүңөрдү тилектешмин. Каалайм ошону. Азыр эми кийинки күнгө өтсөк, биздин берүүбүздүн максатын түшүндүңүздөр. Биз ушул улуттук өнөрдөгү ар бир жанрды bir өзүнчө bir жакшынакай баяндап берүү, элге жайылтып берүү да. Манасчылардан баштайбыз, Кудай буйруса, төкмө акындар, комузчулар, бардык аспапты ойногон, үйлүм аспаптардан баштап, салттуу ырдаган, мисалы ошол Мыскал Өмүркановадай апабыздай болгон, Жапар Чабалдаевдай болгон салттуу нуктардагандардын баарын чакырып атабыз байма-бай. Кудай буйруса. Эми азыр биз манасчыларга кол салган жерибиз жок, алар эми улуу өнөр. Биз бер жагын эле эптеп алалы. Андан кийин Кудай буйруса кийинки жылдарда чоң иш-чараларды аткармакчыбыз. Азыр биздин ушул Капыл-тапыл таймаш батл телекөрүүсүнүн жыл жыйынтыгы болуп, телеконкурс сыяктуу. Ошондон түшүнүп кеттиңиздер. Экөөңүздөр бир командасыңар. Кудай буйруса келечекте күзүндө жыйынтыгын чыгарабыз. Азыр ким баштап берет күнү анакей? Анда эмесе Карамолду Орозов атабыздын ибарат көзүнөн баштап берейин. Жакшы болот.
Ай, баракелді. Салияға Айданан жооп беріп тұрған жері дейт, баяғы жерден. Қаразгөйді чертіп берейін. Келді. Ошондо Салия туруп кайра жооп берип атат дейт канаки. Кайрадан Карамолду атабыздын жаш кербес көзү. Ай, баракелді бар. Оу, анда баяғы жерден кайра эле Айдана баштап атат дейт. Мен анда Айдараланын көйрөңгүсүн чертип берейин. Азаматсың келе кой.
бара келди бар бол. Ырым менен аткарчу элең кеде. Ырга кандайсыңар ушул жерден кеп кылсак? Негизи ырга жокпуз. Ырга жоксуңарбы? Шундый айтканда. Жакшы. Эми Кудай буйруса, мынакей 3-4 күнү чогуу ойноп бериңер, Куда. Азыр кичине баарлашалы. Акак комуштар ансамбль менен ушунча жылдан бери иштеп атасыңар. Кайсыл жерлерге бардыңар, кайсыл мамлекеттерди көрдүңөр дегендей, ошол жөнүндө кеп кылсаңар. Барган жерден элдер кандай кабыл алат силерди? Чынында көптөгөн мамлекеттерди кыдырдык. Ошонун ичинде Кытай мамлекети, Япония, Америка Кошмо Штаты, Улуу Британия, коңшу өлкөлөр, ошондой эле Аравия өлкөлөрү, Европа өлкөлөрү айтып отурсак көп экен азыр. Элдер албетте аябай жакшы кабыл алат. Анткени ар бир элдин өзүнүн улуттук аспабы бар эмеспи? Биздики комуз болгондуктан аларга мындай жаңы нерсе көрүнөт да. Багы үнү дагы, келбети дагы дегендей кызыгып келип ойноп көрөлү деп суранышат. Ошондой Японияда болгон атайын университетке барып мастер-класс өткөнбүз. Япондор келип ойноп көрүп, ушундай учурлар көп болот. Жакшы. Айдана, сен бияка эле калып иштечи деген жокпу япондор? Мен өзүм кесиптештериме караганда мен эң новенький деп койсом болот ансамбльда. Эң акыркы мен кошулуп калдым ансамбльга. Буларга караганда аз чыгып калдым чет өлкөгө. Ошо. Кудай буйруса дагы көптөгөн жака чыгабыз деген үмүттөмүн. Жакшы. Силер ички мындай башка региондорго гастролдоп чыгып көрдүңөрбү? Мындай бар элексиңерби же? Ооба, бизди чакырышат. Көбүнчө Ош тарапка барабыз. Чоң-чоң областтарга, центрларына. Көлгө, көчмөндөр оюну, чоң-чоң концерттер болгондо, өкмөттүк концерттери көп чакырылат. Көп барабыз ушундай концерттерге. Мисалы, колдо бар алтын баркы жок дейт да, кыргызда бир төл сөз бар. Мен да көп угуп калам, ушул улуттук өнөрдөгү адамдар сыртка барып фестивалга катышса, алардын эл ушундай уккандыгы, берилип уккандыгы, муюп, ордунан кетпей, туруп кетпей дегендей. А биздин жергиликтүү эл мурун аябай муюп укчу экен, кийинчерээк укпай да бараткан учурлар болуп калган. Анан силер барган жерде эл кандай кабыл алат? Жакшы элеби? Бизде негизи Акактын атагы жакшы да. Негизи ойлойм, бул музыкант адамдардын ар бирөөнүн өзүнүн күйөрманы бар деп ойлойм да. Ошо катары эле биздин Акак тобунун да өздөрүнүн күйөрмандары болуш керек. Анткени Кыргызстандын кайсы бурчуна барбайлы, бардык жакта жылуу, аябай жакшы тоз алышат. Ошондой эле күйөрмандар жылуу сөздөрүн айтып, колдорун аябай чабышып, жакшы деп айтсам болот да. Жакшы. Өзүңөр баягы интернеттен угасыңар, запистери калган улуу комузчулардан кайсыл комузчуларды баалайсыңар? Бир-экини айтып кетсеңер да болот. Кайсы комузчуларды мындай кумир тутуп, ошондой чертсем деген? Андай кумир туткан ар бир биздин улуу залкар комузчуларды ар бирөөнү тутатпаш керекпиз өзүнчө. Анткени баягы ар бирөөнүн стили ар кандай дегендей, ойногон жанры ошо караштуу дагы биз андай бирөөнү так айта албайбыз го. Бардыгына таасирленесиңер. Бардык авторлордун күйлөрүн ойногонго аракет кылабыз. Жок, мен бирөөгө эле деп Айдана чыр чыгарабы деген, Айдананы коюп укпайлыбы? Мен өзүм көбүнчө Карамолдо атанын күйлөрүн көп болгон, кара күгө жакыныраакмын да. Мен кесиптештерим колунтмун аябай мыкты ойношот. Мен өзүм ошо кара күгүнү жакшы көрөм да, өзүм негизи. Жан дүйнөмөн жактырат. Жагат да, шашпай, ойлонуу. Ошондой күйлөрдү аябай жактырам мен өзүм. Жакшы. Азыр анда бизде Капыл-тапылдан бир күнү экиге бөлүп ойноп сынатып көрөйүн дедим да, ушундай кылсак болобу деп. Суроомо кандай жооп берер экенсиңер анакей? Ак тамакты азыр Капыл-тапыл суроого ак тамакты ойноп бере турган болду. Эки кызыбыз буйруса. Эми күтүстөн суроо бергенге жооп берген дагы чеберчилик да, азаматсыңар. Урматтуу элегөчтөр, Кудай буйруса биздин комузчуларыбыздын биринен бири ашып турганын көрөсүздөр. Күзгө чейин аманчылык эле болсун. Анан Кудай буйруса бардык өнөрдөгү мыктылардын баарын тандап сиздердин сыныңыздарга коебуз.
ошол жерден акындарга, салттуу өнөрдү артып жүргөн ырчыларга, күйчүлөргө, комушуларга баардыгына өзүңүздөрдүн бааңыздарды бересиздер да, анан бир чоң жыйынтыктуу концертке келип бир батаңыздарды бересиз деген ойдобуз. Азыр анда даяр болуп калды өзүңүздөр, келе коелу. Атай атабыздын ак тамак, көк тамак деген. Баштайын, азаматсыңар бара келди. Ак тамак менен көк тамак ошентип учуп кеттир дегендей. Мынакей Атай Огонбай атабыздын керемет күүсүн келтире ойноп берген кыздарыбызга бали азаматсыңар. Азыр мындай ансамбльде ойногон өзүнчө чоң оор жумуш. Жеке өзүнө жооп берет. Ансамбльде баардыгы бири-бирине жооп бериш керек да. Топтон калбаш керек. Кыскасы кыргыз айтат го, элден калбаш керек дегенде. Эл кандай чечсе ошондой кетиш керек да. Анан кээде мисалы силерде болобу мындай ойноп атып турган башка бир неме ойлоп кетип тиги санап отурушуң керек же кайрыгын эстеп турчу да кийинкиден кээде мындай чыгып кеткен учурлар болобу мындай эмеден кандай өзүңөрдү көндүрөсүңөр? Мисалы 8 жолу кайрыш керек десе 9 жолу кайрып ашыкча кетип калган учурлар болобу кээде мындай репетиция учурунда? Сөзсүз болот го андай учур.
адамды ой басат да. Ооба. Күч айтып атып башка бир нерсеге эште эмне болот, кар жаап атып эмне болот. Ооба. Өзгөчө жана жагын кошулуп ойногондочу ансамблга өтө кыйын да ошо. Класста ойноп эми башка дал өзүң ошо заниматься эткен учур, башка даярданган учур, жумуш учуру. Анан кийин сахнанын бир өзүнүн сүрү болот го. Аяка чыкканда уже бүт нерсе алаксытат, мисалы цвет, ошондой эле элдер же бирөө таанышын көрүп калат, ар кандай учурлар болуп калат да. Күтүстөн бирөө бакырайып сүрөйөт го, эме? Ооба. Кыйкырыгына чочуп кеткен учурлар да болот. Андай учурлар да сөзсүз. Өзүңөр сабакта берип атасыңар да мугалим болуп. Кайсыл жакта айта кеткиле мектепте? Мен Борбордук балдар музыкалык мектеби Петр Федорович Шубин атындагы. Ошол жакта сабак берем. Канча бала бар ал жерде сабак алып аткан сенде? Ал жакта менде 17 бала бар. Азаматсың. Баары өздөштүрүп калды буюрса? Буюрса, акырындан. Сендечи? Мен өзүм частный школда иштейм, Аллабраева деген. Ал жакта 10 чакты окуучум бар азырынча. Жолго түшүп калды буюрса? Буюрса. Азаматсыңар. Мына силер мына коомчулукта үйрөнүп, ансамбльде иштеп, андан тышкары ошол эрине устатыңардан үйрөнгөн, эжекеден үйрөнгөн өнөрдү дагы мугалимдик өнөрдү үйрөнүп атасыңар да. Ал кишиден анан ошентип жайылтканыңар бул жакшы. Устат шакирттик деген жол ушундай эмеспи? Азыр эми дагы күүгө кезек берели, келе койгула. Эрк өзүңөрдө кандай кыласыңар? Ниязалы Борушев атабыздын Кер тобо көсүн. Азаматсыңар келе. Азаматсыңар. Мына кемелин келтире ойноп берип атасыңар. Азыр дагы сиздерге кенен эле убакыт берип атам. Биздин максатыбыз ошол, көбүрөөк күү угалы. Ырчы келсе көбүрөөк ыр угалы дегендей. Анда кезек ким баштайт мынакей? Анда мен элдик күү, шүдүн күт деген күүнү аткарып берейин. Азаматсың. Айданын аткаруусунда шүдүн күт деген күүгө азыр кулак төшөйбүз. Көз чаптырып отурыңуздар, урматтуу көрөрмандар. 5-каналда дайыма дем алыш күндөрү биз менен бирге болуп, улуттук өнөргө сугарылып, көкүрөктөрү толтуруп туралы. Жаш балдарды көбүнчө, неберелерди, балдарды чакырып жаныңыздарга дайыма
ушул берүү болгондо кыргыздын өнөрү менен тааныштырып туруңуздар. Келе коюңдар. азаматсың, бали, бар бол. Шундай керемет күйлөрдү ойноп, дайыма жаштарга сабак берип, дагы үйрөнө турган күйлөр көп, анын баарын үйрөнүп эле өнөрүңөрдү арбыта бергиле. Илгеркилер бар тарыхта 200 күйүн ойногон, 300-500 күйгө чейин билгендешип калышат. Анысыңардай баягы казынаңар көбөйөрсүн, күйдөн күй үйрөнүп эле бар болла. Азыр эми дагы бир күйгө кезек берели. Шекербек Шеркуловдун Эргиме көзүн.
Баракелде, дайыма элди эргитип, ушинтип өзүң да эргип элге кызмат кыла бер. Азыр эми кичине баарлашалы. Үйдөгүлөр силердин өнөргө кандай кам көрөт? Баары колдоду же башында кичине каршы чыкты беле? Өзүңөр кандайча ушул чөйрөгө аралаштыңар? Анан эң кызыгы Салия жаңыдан турмушка чыгып, мындай жолдошуң менен бактылуу болуп, барган жериң бага айтсын дегендей. Кайын журт кандай кабыл алды? Комузчугуз келиптир, келин болупту. Күндө комуз өнөткөн жокпу? Жок. Мен өзүм ошо ата апам музыкант адамдар. Ошо өзүм жолдошум да музыкант. Музыкалык күй билебиз. Баарыңар тең жакшы экен анда. Ошон үчүн аябай түшүнүү менен кабыл алып, ар бир концертимди гастролдор болуп калат, чет жака чыгып калам. Баарын түшүнүү менен кабыл алып, ар дайым колдоп турушат мени. Ошого аябай ыраазымын. Азам болсуң, жолдошуң да кайсыл жаатында? Комузчу. Үйлөмө аспаптарда ойнойт. Үйлөмө аспаптарда. Азамат бактылуу болду. Айдана болсочу? Мен өзүм чоң атам кичине комуз чертип калат эле. Илгери ошол өзү мени ушул кызыман бирдеме чыгат деп музыкальный школго өзү жетелеп алып барган. Ошо штан келип чертип ойноп жүрөм. Сен дагы чыгармачылык жакка турмушка чыгам деп атасыңбы же? Буйруганы көрөбүз. Бизди көрүп атканда эске алып коюңуз да ошол дегенде. Жакшы. Азыр эми кезекти Айданага узатабызбы? Анакей, келгиле. Же чогуу өзүңөргө кеңешип кыла бергиле. Акбакай деген күйсүн чертип. Корголдо суюп атабыздын Акбакай деген күйсүн азыр ойноп беришмекчи. Биздин эки комузчу кызыбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жанатан бери жакшы күүлөргө кулак төшөп атабыз, Кудай буйруса. Жана айтып кеткендей, ар бир жумада элдик өнөр посттор келип турмакчы бизге. Биз менен дайыма бирге болуңуздар.
саламатсыңар, баракелде бар болгула. Керемет күү. Азыркы күндө мисалы силер мугалимдик кесипти аркалап атасыңар да. Ошол кичинекей балдарга комузду кандай кылып тааныштырып, кандай оңой жол менен үйрөтүп атасыңар? Мисалы, ар бир мугалимдин өзүнүн бир иштөө ыкмасы бар да. Силердики кандай? Мисалы, Нурак Абдрахман атабыз башкача үйрөтчү да, мен билгенден. Ал кишинин методикасы башка, ал өзү түзүп алган ыкмалары бар эле, ноталарды өзүнчө түшүндүрчү, балдарга бир кызыктуу болуш үчүн. Силер кандай жол менен анан балдардын баягы үйрөнүшүнө да карайсыңар да, эртерээк үйрөнүш үчүн? Биринчиден баланын деңгээлин карайбыз. Кандай күйлөр туура болот балага. Эң биринчи эле бул постановка менен иштемей, комузду кандай кармап, комуз менен тааныштырып, кызыктырып баланы. Көп учурда болот да, бала өзү кызыгып келет. Кээ бир учурда чоң атасы ойносун дейт, апасы ойносун дейт, ошентип келишет балдар. Нота менен биздики атайын музыкалык мектеп болгондон кийин профессионал музыкант болуш керек. Ошон үчүн нотаны да билиш керек, нота менен окуганды дагы нота менен үйрөтүп, андан тышкары видеолорду көрсөтүп, баягы кээ бирки ноталар мисалы жазылбай калган деп айтсак болот да. Баягы записьте башкача болушу мүмкүн, же видеодо автордун өзүнүн ойношу боюнча. Ошол менен дагы иштейбиз. Ушундай сабак өтүлөт. Сен кандай үйрөтөсүң? Мен өзүм биздин устатыбыз Ирина эже өзү үйрөткөндөй мен дагы ошондой эле үйрөтөм. Ошол жол менен, Ошол жол менен эле үйрөтөм. Жакшы. Силер өзүңөр акак ансамбли, омушчу ансамбли, омушчулар ансамбли баарыңар бир чыгармага отурганда, бир чыгармага канча убакыт кетет? Мисалы, бир чыгарманы иштеп бүтүш үчүн өтө созулуп кетсе же өтө кыска учурда? Бир күнү канча күндө иштеп бүтөсүңөр чогуу ансамбл? Мындай учурлар болот да. Бир күнү баштайбыз, бирок ал такыр эле бүтпөйт да. Чыкпайт болот го. Ойнойбуз, мындай чыкпайт. Мындай окшош. Ийине келбей эле бышпай. 1 жыл боло, 2 жыл боло кете берет. Бир учур болот. Эртеки концертке мындай номер даярдагыла дегенде түнү менен болсо да даярдап коебуз да. Ушундай учурлар болот. Ар кандай деп айтсак болот да. Айданда бир чоң иш-чараларга бул жакка жалаң жигиттер тизилип, биягына кыздар тизилип ойноп атпайсыңар? Ага канча убакыт кетет? Ал Актамак, Көктамак күзүн биздин жетекчибиз Ирина Сүйркулова Балтабаевна иштеп чыккан бул күнү. Ал негизи күнү баардык комузчулар ойнойт да. Ошондой эле акак ансамбли ошо биринчилерден болуп кыздар балдарды бөлүп ойноткон болчу эжебиз. Ошол номерди эле ошо жакшы мыкты залкар комузчуларды чогултуп ошол номерди иштеген да, бөлүп атайын. Ага бир жумадай убакыт кетти окшойт, Бир жума ушундай убакыт кетти да. Баары эле билет, просто болот го, баягы бөлүнүп, ар бирөө кайсы жерден ойнойт, ошону бөлүшүп, ушундай иштедик да. Жакшы, азыр кээ бир комузчулар өзүнчө суурулуп чыгып, баягы заманбап кылып, дүйнөлүк классикалардан да ойноп, же болбосо бир клип тартып, ошондой элге сунуштуу болот да. Азыркы күндө жаштарды коомчулукту өзүнө тартыш үчүн бул да бир жакшы жол. Анткени дөңдө отуруп эле калпак чапан кийип алып ырдай берсем, мисалы эч ким укпай калышы мүмкүн. Мен замандан калып калбайын деп, заманга ыңгайлашып, ошого жараша жашап, бирок ошол маалда улуттук нерсени унутпай, элге акырындан жеткирсе, анан бара-бара эл бышат дегендей мааниде болот да. Силерде чогуу күнү бир тарттырып, клип тарталы же тарттыңар беле? Кандай ушул жактар барбы чогуу ансамбль менен? Максатта бар. Ошо биздин ансамбль түзүлгөнүнө да 20 жылдан ашып калыптыр. Ошо пандемияга байланыштуу концертти да бере албай калдык. Буюрса ошо пландар болуп атат. 20 жылдык концертти берсек деп. Андан тышкары биз дагы ошо жаңы форматта күйлөрдү иштеп жатабыз, буюрса. Анын баары алдыда деп ойлойм. Ошо бизди сүйүндүргөнү дагы бул элдин жылдан жылга багы комузга негизи эле кыргыз эл аспаптарга мындай кызыгуусу жакшы болуп жатат деп ойлойбуз да. Анткени жылдан жылга комуз үйрөнөм дегендер бизге көп чалуулар болот. Ошондой эле мектепке баягы келген балдардын саны да көбөйүп жатат да. Ошондон сүйүнсөк болот го деп ойлойм. Жакшы, анда эмесе биздин эфирибиздин соңку мүнөттөрүнө аз калды. Кудай буйрса анда эмесе дагы бир күйлөрдөн ойнойлу чогуу канаке. Жандуу аспап болгондон кийин аны күүгө келтириште өзүнчө бир чоң түйшүктү талап кылат.
Ошондуктан мынагы комузчуларыбыз дагы күйүүсүнө келтирип, комуздарын даярдап, баптап атат буюрса. Шеркул атабыздын 3 мунак күйүүсүн аткарып берели. Келді. Анда дағы бір күй тыңдайбыз азыр. Ошо эфирдин соңунда Атай атабыздын Машботой күйсү менен Ара келді. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, Атай Огонбаев атабыздын Машботой деген күйсүн биздин кыздарыбыз ойномокчу. Ушул күйдөй мамлекетибиз дүркүрөп өссүн, ылдамдыктай сөйлө деген тилек кылып коелук. Кынакей.
Ой, баракелді, бар болла. Алтында болған қыздарыбызға рахмат білдіреміз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, анда эмесе бүгүнкү келген меймандарыбыздын жалпы журтка болгон жакшынакай арзу тилектерин угалы. Жаштын тилегин берет дейт. Канакей жаштар. Элге болгон, журтка болгон тилегиңер. Сөйлесеңчи. Айдана сүйлөй кой. Биринчиден кыргыз элибизде элибиздин баарына ден соолук каалайм. Элибиз оорубасын, тынччылык болсун, элибизде молчулук болсун. Ошо өнүп өссүн кыргыз элибиз. Комуз сүйүүчүлөр көбөйө берсин. Ар бир үйдө комуздун үнү жаңырып турсун. Рахмат айтканың келсин. Кайын журтума салам деп койбайсыздар. Бардык тааныштарга. Салам айтабыз. Айдана кошулдуң окшойт, Кошулам. Сөзүнө. Рахмат бар болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде мейманда Акак комушулар ансамблинин комузчу кыздары бизде Салия Эмилбекова болду. Жанатан бери жакшы күйлөрүн ойноп, жана ошондой Айдана Азималиева болду. Ушул топтун жетекчиси Ирина Сүйөркул эжекебизге терең ыраазычылык билдирем. Дайыма устаттык, шакирттик, улуу салтты уланта бериңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 5-каналда дайыма салттуу өнөрдү артынган, канжыгасы бош эмес мыкты жаштар, улуулар келмекчи байма-бай. Дайыма биз менен бирге болуңуздар. Кайрадан кийинки аптада амандашканча сак саламатта туруңуздар.